Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстанда жаңы гана өнүгүп келаткан грэпплинг спорту боюнча Кыргызстандын жана ошондой эле Азиянын, дүйнөнүн чемпиону болгон биздин мекендешибиз Токторбай Жусуп уулу менен маек куруп көрсөк, анда эмесе көрсөтүүбүздү баштадык. Биз азыр ушул Кыргызстандын намысын коргоп келе жаткан Токторбайдын алгачкы ушу спортко аралашкан жериңен баштасак, кайсы жерде аралашып калдың эле ошо алгачкы спорт жаатына? Спортко келгениме 4 жыл болду. 4 жылдан бери ушул залда машыгам. Күрөшкөнүмө 1 жыл болду. Грэпплинг күрөш менен машыкканыма. Грэпплингке чейин кайсы спорт менен алек болуп келдиң? Грэпплингке чейин ММА, бой. Ошо эреже серуш менен. Сени ушул спортко ким үндөдү негизинен? Же кичинеңден өзүң мындай кызыгууң бар болчу? Бул жака чакырган, түрткөн менин бир тууган акам болду. Өмүрбек деген. Ошонун достору биякта тренировка түшкөн. Ал өзү спорт жаатында чемпион бар кандай? Ол да чемпион, боксер. Бокс боюнча чемпион ол. Кооптуу да эреже серуш, мисалы жаракат алып калыш мүмкүн. Сен кандай жаракат алдыңбы? Эреже серушта. Жаракат аласың. Жаракат эми бир жолу кашым жарылган. Кашым жарылып, кичине сотрясение алып. Ошол окшогон. Несі кызыктырды анан жаракат алган спорттун сени эмнеси кызыктырды? Эреже серуштун кызыктырган жери эрежеси жок да, ошон үчүн кызыктырды. Түрдүү ыкмалар менен мындай алыша берсең болот деген. Боло берет. Мисалы ошо эреже серуштан сен кайсы спортчуну баалайсың? Каякта, Кыргызстандабы же дүйнөдө? Эреже серуштанбы? Эми көп мен мындай баалай турган боецтер. Эми азыр ошо жакшысы Кабибтин азыр эми жакында бойго чыгат. Ошого байлайт. Күрөшкөнү менен жагалсың. Күрөшкөнү менен жагат. Сен ошол эреже серуш менен баратып, эмне себептен грэпплингке өтүп кеттиң? Эми бул грэпплинг деле негизи жакшы күрөш, жакшы спорт. Бул деле жагып калды негизи. Жаккан үчүн мындай. Мында карасаң травмасы жогорак бир аз. Анан күрөш кадимкидей эле эркин күрөшөсүң. Бойго чыкканда ба ардема болосуң, буда андай болбойсуң, мындай смело күрөшө бересиң, эркин күрөшүп. Бул төшүңдө медалды кайсы жактан алдың эле? Бул чемпионат мир грэпплинг фила боюнча чемпионат мир болгон Астанада. Быйыл сентябрдын 10-у. Ошого барып күрөшүп экинчи место болуп калдым. Ким менен беттештиң финалда? Финалда француз менен беттештим. Француз Кыйынчылык жаралды? Кыйынчылык болду. Француз бир аз опытныйраак экен. Ол джиу-джитсу боюнча дагы поясу мындай билими жогорураак экен да менден караганда. Грэпплинг боюнча Ошто чемпион болгон Мухаммед Мырза өткөндө 2 салмакта күрөшүп. Чоң салмактарда. Одан кийин чемпионат Киргизия болгон Бишкекте. Одан чемпионат Азияда чемпион болгон, алтын медалга ээ болгон. Одан мирге даярданып барып ушундай ийгиликтер. Бул жетишкен ийгиликтериң канча жыл аралыгында болуп атат ошондо? Бул жетишкен ийгиликтерим 1 жылдын ичинде болду. Буга чейин эреже серушта болчусуң да? Буга чейин эреже серушта, анан бул жака агай жаңы келгенде ошодон кийин болду. Эржан агай келгенден кийин где-то ага 1,5 жыл болуп калды окшойт. Ошол келгенден бери ушу ал өзү джиу-джитсудан берет. Эми джиу-джитсу менен грэпплинг окшош эле. Почти. Эми бирок джиу-джитсу башкачараак бир аз. Ошол 1 жылда ушу чемпион Киргизия, чемпион Азия, чемпион мир. Азыр да даярданып атасыңбы? Кудай буйрса азыр даярданып атабыз. Жакында Open Osh болот, грэпплинг боюнча. Деп атышат, ошого даярданып атабыз. Эми 2019 жылдын аягы уже спорттун бардык чемпионаттары бүттү окшойт. Мирлери жаңы чемпионаттар башталат. Джиу-джитсу боюнча, грэпплинг боюнча. Вот ошолорго даярданабыз. Январдан башталат.
азыр жөн эле күндөгүдөй зал кылып, күндөгүдөй тренировка. Отлично! Боец в синем углу. Весовая категория 66 килограммов. Рост 168 сантиметров. Основные достижения спортсмена. Мастер спорта по грэпплингу. Чемпион Азии по грэпплингу. Победитель ВЭФ-53. Профайт 21. Количество проведенных профессиональных боев. 1 победа. Команда Альянс 1996 года рождения. Тренер Исмаилов Айбек. Под ваши бурные аплодисменты. Жусуп Улу Токторбай. А бойцы обратно уходят в партер. Победу одержал Жусуп Улу Токторбай. Ваши аплодисменты. Bir жыл аралыгында чемпион республики болду. Грэпплинг ги деген версия бар. Ошондон чемпион Азии болду. Кийин 1 айдан кийин эле. Анан мына кече жакында 1 ай эмес, 2-3 жума мурун чемпионат мирада 2-чи орунду алды. Ошол. Бул өзү джиу-джитсуну баштаганга чейин көбүнчө мындай физикалык даярданганга көп внимание кылчу экен эле. Ошол күрөшкөндө бизде физический күч аябай чоң роль ойнойт да. Ошо физический күчүн мен айтып кете алам. Аябай физически мындай даяр бала да джиу-джитсугачы. Ошол анан конечно биринчи очередте джиу-джитсуда көп билимиң көп болуш керек. Көп нерсе билишиң керек. Ошон үчүн залда көрсөтүп жүргөн нерселерди баарын жакшы эсине калып, ошол нерсени схваткада көрсөтө алгандыгы чоң плюс токого. Токторбай, мисалы, мына дүйнөлүк спортчулар бар го, мисалы мына Федор Емельяненко бар. Дагы бир көптөгөн спортчулар бар да, атагы чыккан дзюдодон, самбодон мисалы. Ошолордун да кулагы сынган эмес да? Сен кулагың сынып калыптыр. Күрөшүп атканда сынат. Күрөшүп атканда баягы удушениеде калып кеткенде чыгам деп атып кулагың бүктөлүп калат. Треугольникте калып кеткенде чыгам деп атып бүктөлүп калат. Ошодон биринчи сразу эле чоң болуп сынып калбайт. Биринчи кичине сынат, одан кийинки күрөштө дагы кичине сынат, ошентип чоңойтуп анан ушундай болуп калат. Айтайын деген просто биздин мына Ош шаарында эле эмес, мына Кыргызстандагы жаштардын көбү атайын сындырып алат экен да кулагынчы, мисалы. Спортсменмен дегендей көчөдө жүргөнгө көргөзүш үчүнчү. Андайлар бар. Андайлар бар да. Кыргызстанда биздин спортчуларды өзүң деле мында угуп жүрсөң керек, кичине аты чыккандан кийин бир башка чөйрөгө бурулуп кетет да, бир депутаттын мындай коргоочусу болуп, бир чоңдордун коргоочусу болуп, ошондой бир крим чөйрөгө аралашып кетет. Сенде максатың кандай? Менде андай жака бара турган ой жок негизи. Максатым ушу тренировка кылсам, дагы чемпионаттар бар алдыда. Ошолорго барсам, эң чоң максатым ушу jiu-jitsu боюнча чет жактарга, чет мамлекеттегилер менен күрөшүп келсем деген ой максаттарым бар. Эмне кылыш керек ал үчүн? Ал үчүн эми тренировка кылыш керек, анан кийин спонсор жагынан жардам болуш керек. Азыр спонсор чыкпайт абы? Жок, азыр спонсор бар эми. Жакшы эле грэпплинг боюнча бар. Результат көргөзүш керек да? Результат. Азыр жыйынтыктар жакшы экен. Жыйынтыктар жакшы эле азыр. Мисалы, чет өлкөлөрдө шарт жакшы да, силерде шарт кандай? Таза, постоянно душ бар. Анан чемпионаттар боло турган болсо, мисалы үчүн чемпионат Киргизия боло турган болсо, Бишкекте болобу же каякта болот, алып барып келишет. Карашат барып эми мындай чогуу кармап, адашып кетпесин, жоголуп кетпесин, ушундай камкор бар бир аз.
карап турушат. Шарт дегенде эле мисалы залдын тазалыгы же болбосо залдын мындай зал эле кирбейт да бугачы. Шарт дегенде мисалы жеп ичкениң, күнүмдүк диета деп коет. Ошондойлор жагынан да мындай специалисттер карашабы, адистер? Карашат. Эми Кандай тамактанасыңар мисалы? үйдөгү эле тамактанабыз. Демек, Үйдө ал эмне жагынан тамак шарт болсун? түзүлгөн эмес, Ал жагынан эми например, тренировка бир чемпионат болоюн деп калганда, жакындап калганда ошондо өзүң дагы даярданасың да. Ага чейин обычно эле ошо эл жеген тамакты жеп жүрө бересиң. Эми соревнованияга жакын вес курушуң керек болот, күчтүү тамак жешиң керек болот өзүң деле. Бир ай же 2 ай калганда, даярданып атканда. Так мындай зал кылганда ошондой эле тамак жейбиз, чемпионат жакындап калганда ошо вес кылганча күчтүүрөөк тамактарды жейбиз да. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул Токторбайдын эрежесиз эр уруштагы жеңишине күбө болуп көрсөк, экрандан алыстабай туруңуздар. Орской области Алай встречаем чемпион Азии по грэпплингу, мастер спорта по грэпплингу, команда Альянс, тренер Исмаилов Айбек. Встречаем Жусупулу Токторбай! Бойцы в середину. Жусупулу Токторбая. Оба парня из Кыргызстана, один представляет слева. У обоих такие достаточно После этой пары подготовиться. разноцветные пестрые трусы, шорты армейских турниров всевозможных. Показателям всего лишь на 4 сантиметра Жусупулу ниже. Токторбай начинает пробивать. В отличной позиции находится Жусупулу, и вот, собственно, свой удушающий прием. И 49 секунд удушающим приемом победа одержал Жусупулу Токторбай! Поздравляем Токторбая с победой. Действительно очень классно разобрался со своим оппонентом, но справедливости ради Бекзат Кудайбердиев тоже свою порцию аплодисментов заслужил. Вот мы видим почетные гости здесь для того, чтобы поздравить с этим поединком, собственно. Бул спортто тoko көп деле тренировка кыла элек да. Ал ошол кичине эле 1 жылдын ичинде эле ушундай чоң результатка жетишкен, бул чоң эле жетишкендиктен. Мен өзү 1 жылдан бери бул залда тренер болуп келем. Ошо тренировканы баштаганымдан бери, биринчи күндөн бери тoko тренировка болуп келет да. 1 жылдан бери мындай тренировкада башка балдарга караганда өзүн көбүрөөк бергенин байкап келдим. Ошол да биздин спортто ким көп пахать этет, ошол гана жеңишке жете алат да. Мен токону ошо биринчи күндөн бери ар күнү залда соревнованияда күрөшкөндөй эле өзүн берип күрөшкөнүн байкап келем. Ошого результаты чоң болду. Ошого абдан башка балдарга караганда рост өсүшү тезирээк болду да. Бул баланын аракети абдан жакшы, талыкпастан айтканын баарын аткарып, туура жасап, өзүнүн деңгээлин, спорттогу болгон деңгээлин ашыктырганга аябай жакшы аракет кылат. Дайыма ушу тренировкага кечикпестен келип, убагында машыгып турат. Мен өз бокстан тренер болуп иштейм, ошо бокска үйрөтөбүз, машыктырып балдарды. Өз биздин залда бокс, грэпплинг, кикбокс, ошол спорттун түрлөрү бар. Бул жигит грэпплинг, jiu-jitsuдан сырткары эрежесиз эр урушка да чыгып турат, ошондуктан колунда технический ударларды жакшына коюш үчүн бизге бокска да келип турат бала.
убагында алып келсең, колуң ушундуктун азайыш деп. Ошондо колдорун жеңилдетет. Анан муштум тийбей калсын. Муштум сөзсүз тийиш керек. Колдор бош чыгыш үчүн эмне кылыш керек агай? Бош чыгарса да. Мисалы, тренировка бүткөндө, заключительный часть, теннисный топ менен иштеш керек. На расслабление. Скакалка, расслабление. Жасасаң, бирин болот. Жердечи, мага карап коюшуң керек. Еще глубже. Мына жерде контроль көбүрөөк болот. Мына бутун биягыраак койгондочу. Теперь дальше мына бутун менен түртөм. Көрдүңбү разницасы? Мындай кетип аткан менен мындай кетип аткан разницасы бар. Насаба үчүн контроль көбүрөөк болот. Спорт өнүктүрүү Кыргызстанга мен өзүм салым кошуп, ошондой эле мен ушу убакыттан пайдаланып агайларыма ыраазычылык билдирип кетсем, Өмүрзагул Абдыганы агайыма, андан кийинки Исмаилов Нурбек, Исмаилов Айбек деген агайларыма, ошондой эле джиу-джитсу боюнча тренер, спорт чебери жана биздин агай көп нерсени үйрөткөн мага Батыров Эржан агайга чоң ыраазычылык билдирем. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, жогоруда сөз болгондой, биздин бизнесмендер болобу же жогору жакта иштегендер болобу, дал мына Токторбай Жусу уулуна окшогон спортчуларга колдоо көрсөтсө, мен ойлойм мынага окшогон биздин жаш спортчуларыбыздан дагы Кыргызстандын желегин желбиретип, Кыргызстандын намысын коргогон бир мыкты спортчулар чыгат деп. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча.